Өлкөнү кызматташуусуз өз алдынча өнүктүрүү мүмкүн эмес. Мындан улам Кыргызстан инвестиция тартууга, ишкерликке өбөлгө түзүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Бул багытта бирдиктүү саясат аныкталып, аны координациялоо президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттикке жүктөлгөн. Улуттук агенттиктин негизги максаттары Кыргыз Республикасынын экономикасына инвестицияларды тартуу жана илгерилетүү аркылуу экспорттоочуларга товарларды тышкы рынокторго чыгарууга жагымдуу инвестициялык климатты түзүү, мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизмдерин өнүктүрүү, инвесторлорго жардам берүү жана колдоо көрсөтүү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык экономикалык ишти жүргүзүүнүн өзгөчө атайын режимине ээ болгон эркин жана башка экономикалык зоналарды өнүктүрүү болуп саналат. Инвестор ишкана ачууда ишкерликке түзүлгөн шарттарды, аймактын артыкчылыктарын, мамлекеттик органдардын бизнес чөйрөсү менен кызматташуудагы деңгээлин эске алат. Дал ушул маселелерге байланыштуу көйгөйлөрдү жоюу негизги максат. Инвестициялар жана экспорт маселелери боюнча жалпы координацияны күчөтүүбүз зарыл. Инвестициялык долбоорлордун маалыматтарынын жалпы республикалык банкын түзүү, инвестицияларды колдоо жана коргоо жаатындагы мыйзамдарды күчөтүү, ар бир инвестор менен кылдат иш жүргүзүүгө жана бюрократиялык жана коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө. Ошол эле мезгилде инвестициялык картага ар бир айылдагы мүмкүнчүлүктөрдү жүктөп келген инвесторлорго жагымдуу жана так маалымат берүү өзгөчө мааниге ээ. Инвестор болом деген ишкер аймактын абалын изилдеп убакыт коротпошу керек. Бул үчүн инвестициялык паспорттарды даярдоо зарыл экени белгиленди. Өлкөнүн булуң бурчундагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү атайын дал ушул багытта окутууга чакырылышты. Район, облус жетекчилери баш аламан өз алдынча иш алып барбай, инвестиция маселесинде улуттук агенттик менен тыгыз байланышта болушу зарыл. О наличии, например, количества населения. Инвесторду кайсы бир долбоордун келечегине ынандыруу үчүн бардык маалыматтар так болушу керек. Маселен, аймактын калкынын саны, малдын саны, ошол жерде өндүрүлүп жаткан продукциянын түрлөрү сыяктуу маалыматтардын жеткиликтүүлүгүнө жараша инвестициялык консультанттар, аналитиктер чечим кабыл алышат. Кыргызстан инвестиция тартуунун ар кыл жолдорун карап, изденүү менен алек. Эл аралык тажрыйбалар эске алынууда. Италиядагы инвестиция жаатында алгач ушундай жолду тандаган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө инвестиция тартуу багытында так милдеттенмелер жүктөлүп, укуктар да берилген. Ал эми атайын агенттик бул иштерди координациялап, чет элдик инвестор менен тыгыз кызматташат. 3 күнгө белгиленген атайын окутууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн сырткары мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборлорунун, эркин экономикалык аймактардын жетекчилери да катышууда. Калуугул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.